Али разияллаху анху риwayatine келет, bir күнү пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям мухажирлер менен ансарлар менен отурган экен бир мажлисте. Анан кийин мажлисте отурса, жөөттөрдүн бир жамааты келген экен. Анан кийин алар келип туруп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям кайрылышты. Эй Мухаммад пайгамбар, инна насалука ан калимати атахуналлаху таала ли Муса ибн Имран ла ютиха илля набиян мурсалан ав малакан муқаррабан. Эй Мухаммад пайгамбар, biz sizge bir neçe sorulardı sorayбыз, bir neçe meseleniz var sorular sorayбыз. Oşo bir neçe kelimelerdi sorayбыз. Oşo kelimelerdi Allah Taala Musa paygambarga bergen ele. Jana öz oşontип jakın paygambarlarga bergen ele. Yoso jakın bir periştelerge bergen ele. Oşo bir neçe kelimelerdi sorayбыз dedi. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem salu suraqla dedi. Alar aytıştı, ey Muhammed paygambar, akhbirna an hadihi salatul khamsa allati iftaradaha Allahu ala ummatik. Allah Taala sizden ümmetіңizге 5 mal namaz, farz kılgan 5 mal namaz turasını ayıp berіңizші bizге dedi. Degende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytты. Amma salatu zuhur, peşin namaz var. Peşin namaz şundu gün oğunun gün okulap, uşul vaqtta deyt, yusabbihu kulle şeynin Rabbi, uşul kezde bardık makuluk jaralgan nerseler Allah Taala tasbih aytışat. Subhanallah dep Allah Taala arulayt dedi. Asr degen namaz var. فإنها ساعة التي أكل فيها آدم عليه السلام من الشجرة. Asr degen namaz var. Uşul asr degen vaqtısında barıp turup Adam atağız deyip jeme degen baqtan jep koygon ele. Al эми Şam degen Maghrib degen namaz var, Şam namazı. Uşul Şam namazda Allah subhanahu taala Adam aleyhissalamның günөөsүн geçirip tobaсын kabul kılgan ele de. Al эми de Kuptan degen namaz var. Kuptan degen namaz var. Uşul kim Kuptan namazı, bul Kuptan namazını murunqu paygambarlar Allah'a jakın adamlar okup geçken ele. Al эми Bagdat degen, Fajr degen, Bagdat degen namaz var. Bul ertеңмен окулат, ал Bagdattan кийин окулгандан күн чыгат. Şu күн чыгарда шайтан алейхиланы өзүнүн эки мүз менен деп күн чыгарда ушинтип жайып чыга алат экен. Ушул учурда дейт Аллах Таалага шерик келтирген кафырлар шакын аларга ушинтип күнгө ибадат кылышат дейт. Ушинтип күнгө күн чыгат деп, күн бу биздин Кудай деп ушактан ибадат кылышат dedi. Дегенде ал жөөттөр садакта я Мухаммад, эй Мухаммад пайгамбар, сиз чындыкты айттыңыз dedi. Анткени бул кабарлар мурунку китептерде келген эле. Анан кийин алар сурашты, "Фама саваб ман салла?" Эми бул 5 мал намазды айттыңыз, эми буларды сооптору кандай деп сурашты. Дегенде пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Амма салату зухр, фа иннаха саату лати тас'ару фиха джаханнам, фама мин муъминин юсалли хадиhi салат илля харрамаллаху таала алейхи лафхата джаханнама яумал қияма." Пешим деген намаз бар. Ушул пешим убактысында Аллах субханаху таала тозокту күйсүн деп өкүм берген эле. Кайсы bir имандуу адам пешин намазды окуган болсо, Аллах субханаху таала тозоктун оттон сактап коет dedi. Ал эми аср деген намаз бар. Ушул аср убактында Адам алейхиссалам бактан жеп койгон эле. Кайсы bir имандуу адам аср намазды окуган болсо, илля хаража мин зунубихи каяуми валадат уммуху. Ал энеси төрөлгөндө кандай күнөөдөн таза болуп төрөлгөн болсо, ушундай күнөөдөн таза болуп чыгат экен ким деген аср намазын окуса dedi. Анан кийин ушул аят окуду пайгамбарыбыз: "Хафизу аля салавати ва салатил уста." Силер ардык намаздарды сактагыла жана ортоңку аср намазын сактагыла dedi. Ал эми Шам деген намаз бар. Ушул Шамдын убагында Аллах субханаху таала Адам алейхиссаламдын күнөөсүн кечирип тобасын кабыл кылган эле. Кайсы бир имандуу адам аср убактысын Шам намазын окуган болсо, анан кийин Аллах Тааладан эмнени сураган болсо, Аллах Таала сөз дуасын кабыл кылып сураган нерсесин берет dedi. Ал эми дейт Куптан деген намаз бар. Бул файнал кабра зулматун. Кабыр дейт баарыңар билип койгула, кабыр мүрзөгү караңгы. Аяк жарык эмес, караңгы. Жана кыямат күн дагы караңгы. Кайсы бул имандуу адам ушу Куптан намаз өзү караңгыда болот, ушу караңгы намазга мечитке келип Куптан намазын окуган болсо, анда Аллах субханаху таала тозок оттон ошо адамды сактап коет экен. Жана Аллах Таала ушундай бир нур берип коет, жарыктык берип коет, ошол адам сырат көпүрөсүнөн кыйналбастан, эч бир машакат тартпастан ушул сырат көпүрөнү өтүп кетет экен. Ал эми Багымдат деген намаздын пайдасы ушундай: кайсы бир имандуу адам 40 күн Багымдат намазды жамаат менен окуган болсо, Аллах субханаху таала 2 белек берет. Биринчи белек тозоготтон куткарылуу, экинчиси 200-лүктөн мунафыктан куткарылуу болот экен. Ошонткенде тиги жөөттөр айтты: "Садакта я Мухаммад, эй Мухаммад пайгамбар, чындыкты айттыңыз" dedi. Анан кийин сурашты:
эмне үчүн Алла субхана таала сиздин үммөтүңүзгө 30 күндү орозону фарз кылган деди. Эмнеге 29 эмес, 31 эмес, эмнеге 30 күндү Аллах таала сиздин үммөтүңүзгө орозону фарз кылган деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам жооп берди. Инна Адам алейхиссалам лам акала мин аш-шажара бакия фи батнихи миqdara 30 yawman фафдарадаллаху аля зуррiyatihi аль-жауа 30 yawman ва якулуна биллахи литафаддула мин Аллахи таала аля халқихи. Адам алейхиссалам, Адам атабыз жебе деген бактан жеп койгондо, ушул жеген багы, ошо жеген эмес, мөмө жемиши ичинде 30 күн турган экен. 30 күн турган экен. Ана ошон үчүн Алла субхана таала Адам алейхиссалам урпактарына Аллах таала 30 күн силер орозо кармагыла деген экен. Күндүзүн барып күн чыккандан баштап күн батканга чейин орозо кармап эчтеке жебегиле ичпегиле деп 30 күн үчүн орозо кармагыла деген. Ал түндөсүн тамак жебегиле дегени бул Аллахтын бизге берген няматы, бир жакшылыгы экен. Дегенде садакта я Мухаммад, о Мухаммад туура айттыңыз деди. Анан кийин алар сурашты. Бул эми орозонун сиздин үммөткө берилген орозонун пайдасы кандай деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Ма мин абдин ясуму мин шахри рамазан яуман мухтасибин ила атаху Аллаху саба хисал." Кимде-ким кайсы бир имандуу адам Рамазан айында орозо кармаган болсо, Аллах субханаху ва таала ал адамга 7 пайда берет деди. 7 керемет берет. Биринчиси, ал адамдын денеси бардык күнөөлөрдөн тазаланат экен. Күнөөсүн жамандык, жаман ой, жаман фикирлердин бардыгын адам тазаланат экен. Экинчиси, Аллахтын рахматы ушул адамга жайып, жана ушул адам жакшы амалдар кылып калат экен. Үчүнчүсүдөн, Алла субхана таала ушинтип кыямат күнү баары ачка суусап жаткан кезде бул адамды ачкоодон, суусоодон Алла сактап коет экен. Анан Аллах таала кабыр азабынан сактап коет. Жана Аллах таала кыямат күнү ушундай бир нур берет, ушул нур менен сырат көпүрөнү тез өтүп кетет экен. Анан Алла субхана таала бейиштен көптөгөн адам баласы көзү көрбөгөн, кулагы укпаган көптөгөн сыйлыктарды Аллах таала бейишти ушул адамга берет экен. Дегенде кийин жөөттөр айтты, туура айттыңыз эй Мухаммад деди. Анан кийин барып туруп фахбирна ма фадлука алан набийин. Анан кийин сурашты ушул жөөттөр: "Эй Мухаммад пайгамбар, эми бизге акыркы суроосу ушундай. Сиз бизге айтыңызчы, сиздин башка пайгамбарларга болгон артыкчылыгыңыз кандай?" деди. Дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Бардык пайгамбарлар өзүнүн дуасын, өзүнүн үммөттөрү үчүн халак болсун дуа кылышкан эле. Ey Алла, булар укпогойду, буларды жок кылгын" деген. Аллах таала аларды ар кандай жок кылган. Бирөөлөр суу менен, бирөө от менен, бирөө шамал менен, бирөө жер титиреп, бирөө асмандан таштар түшүп, ар кандай азаптар менен Аллах таала жок кылган. Бирок мен өзүмдүн дуамды кыямат күнү мусулмандардын пайдасы үчүн калтырып койгом деди пайгамбарыбыз. Значит, кана кыямат күнү мен аларга шафаат кылам деди. Дегенде тигилер туура айттыңыз эй Мухаммад пайгамбар, ушунун бардыгын биз китептерде окуганбыз деп, нашхаду ла илаха илlalloh ва аннака расулуллах. Биз күбөлүк беребиз, Аллахтан башка кудай жок, жана сиз Алланын чындап эле элчи экенсиз күбөлүк беребиз деп бардыгы ыйман келбесин келтирген экен. Bir günü Ka'bul Ahbar айтат, мен bir баракчаларды окудум дейт. Алла субхана таала Муса пайгамбарга түшүргөн эле. Ушул баракчаларда ушундай жазылган эле. Аллах таала Муса пайгамбарга кайрылган: "Эй Муса пайгамбар, ракатан юсаллихи Ахмад ва уммату ва хия салатул гадат, ма юсаллихи ма гафарту лаху ма асаба мин аз-зунуб мин лайлатин ва яумихи залика." Bir Muhammed aleyhisselam'ın ümmeti gelet Ahmad. Ал ушул үммөт менен Ахмад пайгамбар, Мухаммад пайгамбар үммөтү 2 рекеттеги намаз бар, эртеменики багында намаз. Ушуну ким окуган болсо, анын бардык күнөөлөрүн кечирем, ушу түнү кылган күнөөлөрүн жана ушул күнөөсү күндүзүн канча күнөө кылган болсо ошол күнөөсүнө кечирем деди. Анан кийин айтты, 5 деген намаз бар. Ошол ким 5 намазды окуган болсо, Алла субхана таала айтат, биринчи рекет окуганда күнөөлөрүн кечирем деди. Экинчи рекет окуганда кыямат күнү мизан таразасын, кыяматтын таразасын оор кылам деди. 5 намаздын 3-чү рекетте окуганда периштелердин бардыгы тең ал адам үчүн истигфар кылышат, кечирим сурашат, анын даражасын көтөрүлүшүн дуа кылышат дейт. Эми кайсыл периште дуа кылган болсо мен дуасын кабыл кылам деди. Ал 4-чү рекетте окуганда асмандын эшиктери ал адам үчүн ачылат жана бул адамдар үчүн хурайындар келип түшөт дейт бул адамга. Ошентип 5 намаздын пайдасы айтылган экен. Эми акыркы хадис Абу Хурайра разияллаху риваятына келет. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты. Bir salavat aytып коелу. Sallallahu aleyhi ve sellem. İnne awwali man yud'a yawmal kıyamati Nuh aleyhi salatu vesselam ummatahu.
кыямат күн болгондо эң биринчи кыямат күн таразага эсеп кысапка Нух пайгамбар чакырылат үммөт менен биргеликте. Анан кийин ошодо сурак болот. Хал баллагта ма арсалту бихим. Эй Нух пайгамбар, мен сени жөнөткөн нерсе менен бул мейнети кылгын, адамдарды чакыргын, адамдарга жеткиргин деп мен сага өкүм берген элем. Ошол даават ишиңди кылдыңбы деп Аллах Таала Нух пайгамбардан сурайт экен. Дегенде Нух пайгамбар айтты: "Наам я Rabbi, ооба я Алла, мен адамдарга айттым, жеткирдим, тыкылдаттым, баардыгын айтып чыктым я Алла" деди. Дегенде анан кийин үммөтүнө айтылат: "Хал баллагакум Нух рисалаталла". Анан кийин Нух пайгамбардын коомунан үммөтүнөн суралат экен. Эй Нух пайгамбардын үммөтү, Нух деген пайгамбарыңар силерге жеткирдиби? Даават айтты беле силерге дейткен. Десе айтат экен: "Ла" дейткен. "Жок, бизге айткан эмес" дейт. "Аллага касам я Алла, бул бизге айткан эмес" дейт. Эгерде бул бизге айтканда, бизге даават бергенде, мечитке чакырганда биз ээрчимекпиз. "Я Алла, сен өкүмдөрүң аткармакпыз. Күнөөгө таптакыр барбайт элек. Бейиштин жолу менен жашап калмакпыз. Эң ыймандуу таква болот элек я Алла" деди. Бул бизге биз жакшы ыймандуулардан болмокпуз. "Фама баллагана ман амара бихи, я алма умира бихи". Я Алла, бул бизге жеткирген жок. Ошол себептен биз күнөөгө ат кеттик дейт экен. Дегенде анан кийин Нух пайгамбарга айтылат экен кайра: "Инна хаулай yaz'amuna annaka lam tablughum fahallaka fahal alayhim min shahid". Эй Нух пайгамбар, сен жеткирдим деп жатасың. Үммөтүң жеткирген жок деп жатат. Бул кандайча деди? Сен буларга жеткирдиң беле дейт. Жеткирдим, эгерде жеткирген болсоң, кана күбөң барбы дейт экен Аллах Таала Нух пайгамбарга. Десе Нух пайгамбар айтат экен: "Ооба, күбөң бар" дейт. Бу ана айтат экен, ана сурайт экен, булар кимдер деп сураган кезде айтылат экен: "Хум умматун Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам". Менин күбөлөрүм бул Мухаммад алейхиссалам үммөт болот деген экен. Десе анан ошо Мухаммад пайгамбар үммөттөр чакырылат экен. "Келгиле, Мухаммад пайгамбар үммөтү келгиле, мынакка келгиле" деп шактан чакырылат экен. Баардыгы чакырылат экен. Анан кийин алар баардыгы келип айтышат экен: "Биз күбөлүп беребиз. Нух пайгамбар бул болсо өзүнүн коомуна жеткирген" дейт экен. Анан кийин коом айтат экен: "Кандайча?" Булар өздөрү айтат экен: "Файкулу коом Нух, кайфа ташхадуна алейна ва нахну аввалул умам". Кантип бизге күбөгө отасыздар? Биз мурун келген болсок, "Ва антум ахирул умам", силер эң акыркы келгенсиңер. Бизди көрбөсөңөр дагы. Кантип бизге булар жеткирген деп атасыздар, бизди көрбөсөңөр дейт. Дегенде пайгамбар алейхиссалату вассалам үммөт айтат экен: "Нашхаду Аллаха таала бааса илейна расулан". Биз биринчиден Аллах Таалага ушул иман келтиргенбиз. Аллах Таала бизге пайгамбарды пайгамбар кылып, чындык пайгамбар кылып жибергенде биз иман келтиребиз дейт. Жана Аллах субхана таала китепти түшүргөндө биз иман келтиребиз. Жана китептеги бардык пайгамбарларды, силердин да кабарларыңа айтылган кабарларга биз иман келтиребиз деди. Ал кабарларда эч кандай жалган жок. Куранда Аллах субхана таала Нух сүрөсүндө деген сүрө бар. Ал Нух пайгамбар өзү айткан: "Я Алла, мен Робби даут инни дауту қауми лайлан ва нахара". Нух пайгамбар айтып жатат: "Мен өзүм коомумду күндүз даават бердим, түндөсүн даават бердим. Алар кулактарын жаба алса барып мен алардын астына келип ишара менен даават бердим. Алар беттерин жаба алса мен аларга ушуну даават бердим. Качса арттан чуркап барып даават бердим. 950 жыл даават бердим" деп Нух алейхиссалам даават берген эле. Куранда Аллах түшүргөн, Куранда жазылган бардык аяттар чындык. Биз бул Куранга ишенебиз, Куранга амал кылабыз. Тура эмеспи? Куран Алланын сөзү деп иман келтиребиз. Биз аларды көрбөсөк дагы, бирок Куран айтышы боюнча биз ушундай болгон деп биз баарыбыз иман келтиребиз. Аллах субхана таала ушу Куранда айткан: "Литакуну шухада алан нас". Аллах субхана ва таала бул үммөттү башка адамдарга, башка үммөттөргө күбөгө өтүүчү кылып жаратып койгон да. Шунчалык акылкы үммөт болсок дагы, шунчалык күбөгө өткөнбүз, биринчи турат экенбиз, шунча Аллахка сүйкүмдүү пайгамбардын үммөтү экенбиз. Алсыз болсок дагы, күнөөкөр болсок дагы, Алладан сурабасак дагы, баарыбыздан бирок Алла өзүнүн мээримдүүлүгү менен бизди үммөт кылып жаратып коюптур. Ошондуктан Аллага көп деген шүгүрлөрдү айтайлы. Макулбу иншалла. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кылган мээнетин унутпайлы. Пайгамбардын кылган мээнети кайсыл? Кул хазихи сабила ду'у илаллах. Аллах субхана таала пайгамбарга өкүм берип жатат: "Эй Мухаммад пайгамбар, айткын үммөтүңө, бул менин жолум.
Кайсыл жол? Ад'у илаллах аля басира. Аллах тарапка дават кылуу. Шуна ишендик менен, якин менен шуну Аллах тарапка дават кылуу. Алла жалгыз, жападан жалгыз, шериги жок, эч нерсеге муктаж эмес деп Аллах тарапка чакырышлык, дават кылышлык бул пайгамбардын жолу. Буну ким кылат? Ана ва ман иттабаани. Бул дават ишти мен кыламын, жана мен артан ээрчигендер кылат дейт пайгамбарыбыз. Ана ва ман иттабаани деген эреже бар. Ана матуфун алейхи матуф, өкүмү бир болуп келет. Ман жана ма деген усул шашты китеп бар. Бул умум үчүн келет. Кайсы жерде ман деген сөз келсе, бул жалпылай келет. Эркек болобу, аял болобу, бай болобу, кедей болобу, ак болобу, кара болобу, кандай адам болсун, ким пайгамбарды ээрчиген болсо, ошонун жолу, пайгамбардын жолу дават иши болот экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям биз үчүн менет кылды, курбанчылык кылды. Адамдын баардыгы тең иманга келсин, бейишке барса менет кылган болчу. Биз дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жолун жолдоп, биз дагы иншалла ушундай менет кылайлы. Кылабызбы иншалла? Пайгамбарды сүйгөн 4 белгиси бар. Биринчиси, пайгамбарга көп салават айтыш керек. Саллаллаху алейхи ва саллям. Кайсы салаватты билсеңиз, көп пайгамбарга салават айтыңыз. Адамдын жанында ушинтип 12 периште күндүз, 12 периште түндөсүн жүрөт. Багымдат менен асыр намазы алмашып турат. Ошо периштелер көздө болот, кулакта болот, арга сизде болот, сизди сактап турат. Бирок бир периште атайын ооздо турат. Атайын ушуга жаралган, качан адамдын оозунан салават чыкса, ушул салават алып пайгамбардын мүрзөсүнө чейин барып, "Я Аллах, мына Бишкекте центральный мечитте баланча деген уялы үмөтүң сизге салават айтты" дейт. Пайгамбар сизге кайра салаватка жооп берет экен. Бул атайын салаватка жаралган периште экен. Биринчиден пайгамбарга көп салават айтайлы. Ким бир салават айтса 10 рахмат түшөт, 10 даража көтөрүлөт, 10 балактуу бейиштен алакта даражасын көтөрүп, күнөөсү кечирилет. 10 жол айтсаңыз 100, 100 айтсаңыз 1000, кимдеги 1000 жол салават айтса пайгамбарыбызга, пайгамбар айтат, кыямат күнү мен жана ушул адам бир саптайга колчукташып бейишке кирип кетебиз дейт. Пайгамбарга көп салават айтасызбы иншалла. Экинчиден пайгамбардын сүннөттөрүнө амал кылайлы. Biz sünnötten asas okuyup atmayızbı? Şu sünnötleri uğurlamasın, biz bağırdık sünnötleri inşallah ertenen turganı başlap, jatkanга çeyin bağırdık jaşoo sünnöt menen bolsun. İçki sünnötler, sırtkı sünnötler. Bağırdık paygambar koşuşoyun inşallah. Sünnötlerge amal kılabızbı? Üçüncüden paygambardın ömür bayanын bileyli. Süygen adam innel muhibba limen yuhibbu muti'. Şunda bir Araplarda bir şunda şeir var, ırı var. Hakikatta süygen adamın şunda başı içi deydi. Kim kimde süyse anı süyüp kalat, gözü görpey kalat, kulağı ukpay kalat. Al jönдөр bardığın bilet. Kaçan törölgön, kança bir tuğan, atenesi barın, ne kılat, bardığın bir olgan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den dağı jaşoosун bir serani okup çıgaylı barısın. Okuyusunu inşallah bu kitapte Peygamberimizin ömür bayanı kitabını okup çıgaylı. Ana dördüncüsü ömür üstü жоқ degende bir жолу Peygamberimizin жаткан жер Madina Munawwaraga bir жолу çakka ziyaratка barıp koyuşuz gerek. Atkarabızbı inşallah. Bağırızda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala kıyamet günü şafaatini Allah nasip kılgan bolsun, tatıqlı kılgan bolsun. Amin. Ve ahiru davanan elhamdülillahi rabbil alamin. Rabbana zalamna anfusana ve illam taghfir lana ve tarhamna lanakunanna minel khasirin. O jaratkan Allah kıyamet günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şafaatini nasip kılgan ya Allah. Uşul jaşooda dünyada ya Allah. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem oşoşup jaşaganga, Peygamberimiz sünnetlerini tiriltip jaşagan özümüzge jardam bergin ya rabbil alamin. Ve sallallahu ala nebiyyil kerim ve ala alihi ve ashabi ecma'in. Amin. Birahmetika ya erhamer rahimin. أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد